точка здесь и стоит, у второго подъезда. Здесь нельзя вообще стоять. Так. Я у мусорки и стоял. Тут очень много машин проезжают. Головинское шоссе? Да. Барыңырға ассаламалейкум, урматтуу туугандар. Акимович YouTube каналынын катталуучулары. Завершать этип койгондон кийин жана убакыт саатын карап турдум да канча убакытта келгенимдичи 650 рубль болду. Так, энең буга 5 жылдыз коюлуп кетпеди. Буга 5 жылдыз коюлуп кетти. Ладно. Ничего страшного. Бул все равно мага же 1 жылдыз коет, же 3 жылдыз коет да. Пока не ясно. Ошол. Туугандар, бүгүн аптанын кайсы күнү? Жума күнү, 29 март 24 жыл. Москва такси Яндекс аты жөнүм Гүлжигит болот. Эконом тарифти катат этем. Дай бир жолу каналга катталып элек болсоңуздар, дай бир жолу деген айта электим да. Каналга катталып элек болсоңуздар, катталып кетиңиздер дагы. Лайктардан басып коюңуздар туугандар. Биз жумушубузду рывайт этип баштайлы. Бүгүнгү нормальный иштеп жыйынтык көрсөтөйүнчү, ато акыркы апта өзүмө бир аз ыңгайсыз болуп уялып да калып атам да. Перед собойчу. Ошо, поехали, ийгилик каалагыла. Аэропорт Внуковага дароо берип койду го. Экинчи заказымды 43 километр 1 саат жол жүрөткөм. Коэффициент менен болчу. Так, едем, туугандар. Жумушубуз интип эле башталат, буйрукса бардыңар. Москва шаарында ишеничтүү таксопарктардын катарын толуктаган Атаман таксопаркын сунуштап кетем. Парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздар 24/7 моментально ачканда чектөөсү жок жана эч кандай комиссиясы жок, чечип алсаңыздар болот. Парк таксиге текшерүү полный пакет документтер жазылат, путевой лист, кисар, страховка, лицензия, ошол сыяктууларды. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Яндекске жана Сити Мобилге улап берет. Экономдон Майбахка чейин Грузовой, Экспресс, ал тарифтер дагы бар. Ана таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Гүлжигиттен Акимович YouTube каналынан дегенде айтканды унутпаңыздар. Ана парктан кийин маалымат алып жаккан болсо, кошулуп эмен жок иштеңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Мы как раз на остановке у такси. Они не свободны были? Эти? Да. Это не знаю, я сразу вызвал. Вызвали. Тут их иногда вообще не бывает, они как будто паркуются, уходят куда-то. Видимо, да, может быть. Аэропорт Внуково. Ошентип атып келип калдык, 57 мүнөттө келип калдык. Заказ кайталап кетейин, коэффициент менен болчу. Жакшы, сонун келдик. 1341 рубль. Ал эми буга 5 жылдызды коебуз дагы. Так, ушул шлагбаумдан чыкканча көрсөтпөйт да. Очередь канчага коюп атат, канча убакыттан кийин мага заказ түшөт. Заезжайте в синюю зону, чтобы попасть. Вы в очереди дейт. Ожидайте заказ. 15 мүнөт дейт, туугандар. 41-45 машина бар экен. 15 мүнөттө кайра заказ келип калат экен. Ошо, 1-2 круг берип тура алмай жерден. Аэропорттон, көк зонадан по какой-то глупости чыгып кеттим. Чыгып кетип ичине алыстап, Озерный эме тараптарга жакындап баштаганда, эмне заказ жок деп карасам, кайра тиги кызыл болуп калыптыр. Көк зонага кийин очередин жоготуп баш үчүн депчи. Оказывается, шанс болчу экен эле да кайра кайтып келгенгечи. Но ничего, ладно дедим да, линиядан чыгып кайра жандырдым. Заказ бердим ал жерден тараптардан. И ошол заказга баратам. Күн то ли нормальный, то ли жок, билбейм иш кылып. Вроде тиип турат, но эшикте как положено суук эле да. Так, вот здесь вот на круге налево можно повернуть и где-нибудь около. Где-то здесь можете остановиться. Пожалуйста. Всего доброго вам. До свидания. Нет. Ай, молодец.
красавчик. 11 минутта келип койдум. О бульвар Андрея Тарасовского дейт. Бульвар Андрея Тарковского дейт. Кайда Тарасовская. Пока заказ жок. Ошол эле киргенде уездмен чыгарабыз. Кирип аткан өзүнчө серьезный эме экен. Жилой квартал, комплекс, но ошентсе дагы охраналар үчүн рациялар менен туруп алып. Александр Ульянов 431 Баланчаева. Нет. Серьезно. Ладно. Улантай берели жумушубузду. 276 рубль болду эле. Баасын айттым, айтпадымбы? Красавчик туугандар. Баасын айткан эмес болсом 275 рубль болду. Ошол. Уруп баратабыз. Заправканы кылдык, арт жакта Газпромдон 1000 рубльга дароо эле заказ берип калды. Бир долгий заказ берген болчу. 1,5 сааттык жол жүрө турганчы. Ал жака барган жокмун. Калинина деген поселение бар, билбейм. Азыр эми билбейм, могу короткий эле болсо керек. Ошол. $347 рубль болду. 8 мүнөттө алып келип койдум муну. Огул эмегечи. Бизнес-центр дейбизби, бизнес-квартал дейбизби, бизнес-центр десем, бир эле здание, бир эле имарат болуп калышы мүмкүнбү? Если вот бизнес-центрлерден, андай имараттардан көп жайгашкан жер болсо, бизнес-кварталдык боюнча, вот, ошондой жер. Ошентип светофордо көбүрөөк туруп калган учурда телефон чукулап, ары бери кылып турабыз. Проще сделаем, чтобы по дворам не ездить, а чуть раньше быть. Хорошо. Вот прямо езжайте и все. 25 мүнөттө алып келип койдук бул. Стройный, стильный мужичок экен. Так, 761 рубль туугандар. Домойду күйгүз койгон болчум. Үйгө барып, аз саат 6-дан 12 өттү. Үйгө барып, оз ачып, тамактанып алып, анан кийин чыгып да иштейбиз. Ошо, пользуясь случаем, хочу сказать, да, ыйык Рамазан айында уже 20 күн өтүп атат мынакей. Кармаган оразаларыңар кабыл болсун, урматтуу туугандар. Ошону айтайын деген экенмин. 2 hours later. Деньги пришли, да? Да. Все, Евгений, да? Да. Ага, все, до свидания. Ну что, ребят, 28 мүнөттө алып келип койдум. 706 рубль болчу. 750 рубль нактабай картага которду. Тамактанып, оозубузду ачып, иншалла, Кудайга шүкүр, жан кирип, мындай бодрый болуп чыктык дагы. Жумушубузду уланттык. Оз ачып чыккандан кийин алгачкы заказ. И буну жакындатып келгенде дагы коэффициент менен заказ берип калдым. Бул жерге жакын жерге 3 мүнөт толук подачасы менен. И ошол заказга уруп баратабыз. Пока продолжаем. Большой Савинский переулок, набережныйдамын. 663 рубль болду. Жарым саатта келип калдык. Эконом такси менен могу элитный золотой ресторандардын арасына кирбей эле кой деди го. Явно эле түшүндүм го. Жөө эле кирип кетем депчи. Анан дал ушул жерден бир примерно 100 метрден кийин эле жаңы заказ алгам. Ошол заказга барып калабайын, Москвадагы бир туугандар, акыркы кырдаалдарга байланыштуу документиңиздерге сак болуңуздар. Төмөндөгү услугалардын бардыгын жасаган, любой документтин түрүн жасаган, регистрация, СНИЛ-СНН, медкнижка, иши ушул сыяктуу документтердин баарын жасаган Бакыт деген бир тууганыбызга кайрыла берсеңиздер болот. Кулжигиттен Акимович деген YouTube каналдан дегенди айтпаганды унутпаңыздар. Там келишим баада, там кепилдиги менен минимальный срокто чыгып, нормально кылып жасап берет. Просто кайрыла бергиле. Ошол. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Так, 14 мүнөт алып келип койдум. Туугандар, домойду күйгүзгөн болчум, жана Ленинский проспект Рапаева ошол райондордо заправка кылгандан кийин 14 мүнөттө бул коэффициент менен болчу заказ 651 рубль. 14 мүнөткө өтө сонун. Бүгүн суббота, пробка да күчтүү болду, аябай.
И жумушта өтө четко болуп атат, Прикиньте, жумушта четко болуп атат. Заказдар кымбат. 14 мүнөттө эле 600, 700, 20 мүнөттө эле 700, 800 рубльдар да. Это же хорошо. Так, дагы эмне дейт? Үйгө 27 километр, 23 мүнөт дейт. Ура беребиз, заказ берсе берет, бербесе да барып турайт. Отчет чыгарып берем. Кеде ömür boyu kıçalat bolosун. Şunda жашообуз үчүн бияктан булар тияктан тигилер. Шундай тоюп кетейин дейсиң. Анан бирок жүрөгүңдө менде Аллага болгон махаббат бар, сүйүү бар. Менде пайгамбарга болгон сүйүү бар деген жакшы сезим келгенде, кадимкиде жанагынын бардыгы кысылашыңан келбей калат. Дүйнөнү сел алса, чулдукта кайгы жок. Чулдук деген эмне? Суу өрдөктүн бир түрү. Чулдук деген чакан өрдөктө дүйнө суу каптап кетсе, буга баары бир экен аксакан. Анткени ушунда сүзүп жүрө берет экен да бугачы. Ошол сыяктуу, эгерде жүрөгүңүздө Аллага болгон махаббат болсо, пайгамбарга махаббат болсо, калганы кызылашка келип койбойт экен, урматтуу.